саламатсыздарбы? Бул видеодо мен силерге Faberlic приложениясы аркылуу заказ кылганды үйрөтөмүн. Мына бул жерде ушундай Faberlic приложениясын ар бириңер көчүрүп алсаңыздар болот. Бул приложенияден аябай заказ кылган жеңил, удобный, аябай ыңгайлуу. Мына мен өзүмдүкүн приложенияга кирдим. Бул жерге вход кылганмын. Вход кыла элек болсоңор, бул жерде личный кабинетте именно вход кылып, логин паролуңарды жаза аласыздар. Личный кабинеттен бул жерден адрес доставки деген болуп турат. Ошону дагы өзгөртсөңүздөр болот. Бул ушул жака заказыңар келет. Эгерде силер уже тандап койсоңуздар, ошону именно тандап эле бул жака, например, птичка коюп койсоңуздар болот. Аны подтвердить деп обязательно басышыңар керек. Мен үчүн Смайылбекова азыр пока ыңгайлуу, ошол боюнча кала берет. Эгерде сиздердин списогуңуздарда адрес жок болсо, же азыркы ушул турган адрестердин баары сизге уже кереги жок, же неме ыңгайлуу эмес болсо, бул өйдө жактагы плюсту бассаңыздар, бул жактан выбрать из списка деп эле, бул жерден мисалы Кыргызстанда болсоңор же Россияда болсоңор басып эле районго жараша жаңы офисти тандап эле ошол жака келгидей кылып койсоңуздар болот. Баткенская область, мына Исфана, Кадамжай, ушинтип эле тандап эле бул жака птичка коюп туруп эле могу жерде подтвердить дегенди басып коюшуңуздар керек. Бул что касается адреса доставки. Так, чыгабыз. Бул жерде личный счет, личный счетту бассаңыздар өзүңөрдүн счетуңарда канча акча бар экенин көрүнүп турат. Мисалы менде азыр 40 сом бар экен. Так, сменить номер телефона. Если вы хотите сменить номер телефона, можете изменить его. Мисалы меники бул номерим уже иштебей калган. 22 77 96. Так, азыр мага код подтверждения келет. Ошону эле басып жазып номеримди өзгөртүп аламын. Бул номерге получается мага офистегилер жана байланышкысы келгендер мага жаза алышат. Так. Код подтвержденияны күтөбүз. Так, дальше ушул жерден көрдүк, Дальше менюну басабыз. Менюда бул жерде товары деген категория бар. Биз приложение аркылуу заказ кылганда биз товар жака кирсек болот. Мисалы бул жерде категориялар бар, Дом, мисалы үйгө керектүү жанакы идиш жуугуч, кир жуугучтардын баары домдун ичинде болот да. Косметика для дома деген жерде уход за одеждой, стирка изилдесеңер эле бүт баарын таба аласыздар. Бул жерде товарлардын тизмеги, ошону эле кирип эле сүрөтүн бассаңыздар эле уже бүт названиясы, бул жерде артикулу, бул жерде баасы, кызыл менен жазылган баа бул силерге келе турган баа, кара менен жазылган баа бул каталогдогу турган баасы жана баллы. Могул ушул товар именно канча балл сиздерге берет экен. Бул жерде количествосы, эгерде сиздерге бирөө эле керек болсо 1, 2 керек болсо 2-ни плюс басып койсоңор, 3 керек болсо 3, кайра азайтсаңыз минус бассаңар минус болуп калат. А продукте бул жерде вес, объем канча экени баары көрүнүп турат. Окусаңыздар болот, именно описаниясын, бул эмнеге керек, кайсы жери жакшы жактары бар, ушуну баарын көрүп билип алсаңыздар болот. Как пользоваться, бул состав, бул кондиционер экологически чистый состав экен, көрдүңүздөрбү? Кандай минеральная соль, протеины кашемира, бунун баары бар. Анан отзывдар болуп калат кээде. Отзывдар азыр буда жок экен. Жана ушуга эле окшогон, бирок возможно жыты башкача товарлардын да тизмеги ылдый жакка чыгып калат. Эгерде сиздерге жакса, бул жерден эле мынтип эле купить дегенди басып коесуздар. Купить дегенде так бизде код келди. 133 576 да. Азыр чыгып туруп кодду жазып коелук. Так. И жанакы жерде жазылбай калды. Ну ладно, потом поменяем. Так, товары мы поняли, да? Мисалы уход деген жерге детям, видите? Детям для губ, ушунун баары удобно. То есть силер аласыңар, ценасы бүт баары силерге жагып атса, купить деп басып койсоңуздар, көрдүңүздөрбү? Мында описаниясы бар. Чоңураак көрөм десеңер чоңураак көрөсүздөр. Объемун карайм десем объемун, продукты деген жерден карайсыздар. Отзывдары бар, сертификат халяль.
декларация соответствий, bunun да баарында көрсөңүздөр болот. Так, ушинтип именно по категориям дагы издеп өзүңүздөргө тандасаңыздар болот. Экинчи вариант заказов это каталоги дегенди бассаңыздар болот. Азыркы каталог мисалы басасыңар каталогду и можете листать. Бул жерде ылдый жагында көрсөтүп стрелка бар. Стрелканы басып эле или можете просто вот так колуңуздар менен эле мынтип перелистывать. Бул жакта именно товары болгон жерге келгенде именно мынтип экранды бассаңар товарлардын тизмеги чыгат. Так. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде именно могу товарды бассаңар, көрдүңүзбү? Бул страницада 6 товар деген бул жерде знагы бар. 6 товарды мисалы ушул страницадан именно ушуну аламын десеңиздер, мисалы акция жакта сиздерге 209 сом любой набор жидкое мыло, крем для рук. Ушунун именно наборун мисалы мен банановый музду алгым келди. Бул жерден именно ушул ылдый жактагы 6 деп турган корзинканы басам, и бул жерде именно ушул акциянын 6 товары болот да. Мисалы банановый муздун крем для ругун мен бул жака корзинкага кошуп туруп плюс деп коемун. Анан ушунун эле жидкое мылосын бул жака плюс деп коемун. Көрдүңүздөрбү? Анан назад десеңиздер, жанагы каталогдун эле кийинки жана токтоп калган сүрөтү болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Ылдый жагында где товары есть. Ушул жакта именно могу ылдый жагында товардын издеп отурбай каталогдогу эле товарды ушинтип басып койсоңуздар, ценасы жана доступ к заказу чыгып калат да. Бул жакта көрдүңүздөрбү? Ылдый жагында страницалар толтура. Эгер сиздер конкретно страницаңарды билсеңиздер, бияка басып эле страницаны набирать этсеңиздер болот. Например, көбүнчө бизге последний страница керек болот, анткени кайсыл подарок бар экенин көргөнгө бул жака 340 набирать этсек эле акыркы каталогдун акыркы страницасы чыгат. Кайсыл подарок экенин, кандай шагтарды кылыш керек экенин, экинчи шаг именно кандай деген баага именно заказ кылыш керек экенин жаңы келгендер, ушунун баары чыгат. Бул деген экинчи вариант заказа. Анан үчүнчү варианты бул жөн гана эгерде сиздер артикулун билсеңиздер, бул артикул менен эле издемейди. Например, мага корзинага киресиздер, да, корзинага киресиздер. Так. Вот биз буга чейин заказ кылган товарларыбыз ушу корзинага бүт баары толуп калат. Анан мисалы сиздер бир конкретно артикулду билесиздер, каталогдон каяктан экенин издегенди пока издегиче, категорияларды издегиче, мисалы мен бир чатка билген артикулум бар. 9. Всё. Добавила. Көрдүңүздөрбү? Средства для чистки духовок киплит мага жагат. Ушуну эле мынтип бата эле өзүм эле тандап коем. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип да заказ кылсаңыздар болот. Артикулун сурап алып эле. Мына недостаточно товара дейт. Мына эгерде недостаточно товара болсо, значит уже заказ кылып коюшкан, уже по акции подарок кылышып, значит бул жерден аны өчүрүп салыш керек. Көрдүңүздөрбү? Акционный товарлар эртерээк өтөт. Вот, заказ кылдык. Мына заказдын общий баасы 457 сом болуптур. Бул бизге 5 балл берет экен. Бирок биз эгерде 20% скидка менен алгыбыз келсе, биз буну 1080 сомдон ашырышыбыз керек. Ошондуктан мен азыр силерге примерно көрсөтүп берем. Мынтип буну баарын 5 штук кылып койсок, бул жерде 1105 сомов болду ценасы. Ценасы 1105 сомов болду. Так. Мен азыр көрсөтүп берейин. Эгерде 1105 сомовго жеткирбесек, кандай баада келмегиле бизге? Могу кызылба, это значит бизге уже скидка менен келе турган. Например, эгерде 619 эле кылып койсок, бул жерде 1000 баллга жетпегендик, 1000 сомго жетпегендиктен бизге каталогдун баасы менен келет. Ошондуктан 619 эмес, 900 сомго келмей болуп калат. Ошондуктан мы должны увеличить заказ на 177 сомов, ошондо бизге скидка менен келет. Ошондуктан буну сейчас для примера көрсөтүп чоңойтуп коеюн. Если мы хотим получать 20% скидкой, мы должны 1080 сомго заказыбызды ашырышыбыз керек.
Это наши бонусы. Это наши бонусы и акции, которые биз алсак болот, албасак да болот. Да? Мисалы, биздин бонусубуз любой аромат 30 миллилитров всего за 315 сомов. Да? То есть биз муну тандасак да болот, тандабасак да болот. Это только варианты. Если чын эле биз аромат алгыбыз келсе, же болбосо туш алгыбыз келсе, биз ошол тушту басабыз. Мисалы, ошону тандайбыз. Мыякта, например, ваш Оскар дегенди алгым келсе, мен мисалы могул жерде 0 деп турган жерде 1 деп коем дагы, ошону заказ этип туруп, подтвердить дейм. Ошондо подтвердить дегенде гана ошол акциядагы туш мага кошулат. Я могу и отказаться, я могу и получить, да? Бул жерде мисалы, например, я сейчас отказываюсь. Мне тушь не нужна, я просто прохожу. Если мага каталог керек болсо, мисалы, каталогду 40 сомдон алгым келсе, мен дагы бияка плюс деп коемун. Көрдүңүзбү, 5 каталогду алам деп коемун, анан кийин подтвердить дегенди басып коемун. Если я хочу Faberlic клубтан что-то выбрать, тоже подтверждаю. Все должна подтверждать, но могу и не брать. Мен алсаңар да болот, албасаңар дагы болот. Так, бул жерден анан кийин экинчи шагта, могу промо деген шагта мы все проверяем. Все проверяем, пакет, каталог. Каталог биринчи заказда, биринчи каталогто баарына эле келет. Эгерде каталог ичи 21 күндүн ичинде экинчи заказ кылсаңар, силерге каталог уже кошулбайт. А биринчи заказда бир каталог обязательно кошулат. Так, дезинфицирующий гель. Сейчас. Дезинфицирующий гель для рук Эксперт Фарма антисептик мага 10 штук по 1 сомдон келет экен. Көрдүңүздөрбү кандай сонун акция. Бул эмне деген промо акция болуп атат. Так, потом ультракондиционер бальзам. Азыр подожди Айкүкүл. Ультракондиционер бальзам, бунун баарын текшерем. Это 5 штук деп анан далее дегенди басамын. Далее деген жерде уже утверждение заказа. Бул жерден доставканын стоимости 23 сом болот экен. Доставка именно мага керектүү офиске келет экен, ошону да карайбыз. Офистин телефону ушундай экен, если что, мы должны позвонить. Анан сумма к оплате 1195 сом төлөшүм керек экен. Мага 13 балл берет экен, көрдүңүздөрбү? Ошондон счет по заказу, бунун баары көрүп, вес, бунун баарын до конца текшерип туруп, анан утвердить дегенди басып коебуз. Вот, мой заказ успешно утвержден. Я могу выйти на главную, либо могу оплатить сразу. Оплатить дегенде менин счетумда акча керек акча түшүп неметиш керек болчу. Мен азыр пока 40 сом эле бар, поэтому я сейчас не могу оплатить. Көрдүңүздөрбү? Так. И ошондо да айтып келем, если вы не хотите бир күндүн ичинде, если вы передумали заказывать и не хотите, уже хотите отменить заказ, например, заказ дегенди басасыңар. Вот это тот заказ, который я сейчас сделала. Готов к сборке деген статуста вы еще можете его удалить или редактировать. Собирайте дегенде вам уже нельзя, вы должны оплатить и забрать его. Мына бул жерден я хочу сейчас отказаться. Бул жактан 3 точкини басам, ылды жактагы 3 точкини. Анан кийин я могу либо карандашиком его редактировать, кошельком оплатить, либо вот этим ведерком я могу его удалить. Вы уверены, что хотите удалить заказ? Да, я уверена. Готов к сборке деген статуста, его еще можно удалить. Так, надеюсь, баарыңарга түшүнүктүү болду заказ кылган. Еще раз повторюсь, заказ можно делать именно товар деген жерден категориялар менен тандаса болот. Каталоги деген жерден тандаса болот. И просто бул жакта корзинкага кирип эле артикул менен тандасаңар болот. Либо название. Мисалы, мыло десеңиздер деле мылонун списогу келет. Шампунь десеңер, шампуньдун списогу чыгат. Ошентип дагы заказ кылсаңыздар болот. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Жаңы катталган консультанттарыңарга дагы буну кантип заказ кылыш керек экенин обязательно көрсүн, чтобы не было ошибок, чтобы не было промахов. Обязательно заказ кылып бүткөндө количествосын тандаңыздар. Себеби дегенде кээ биркилер ошибочно 2-3 жолу басып, 2-3 продукт келип калат. Анан кийин мага эмне экөө түшүп калды, мага эмнеге я же только один заказывала деген пайда болот. Анан эгерде что нажали, эмнени заказ кылсаңар, ошонун баары списокто болот. Мисалы, мои заказы деген жерде
мисалы мурунку заказын эмесе бүт баары именно количествосы боюнча, сколько количество, эмне канчаны алдым, канчага алдым, бунун баары автоматически момундай список болуп чыгып калат. Здесь ошибок не бывает. Если, например, гель для душа эко келип калса, значит вы 2 раза нажали. Поэтому внимательно канча штук экенин көрүңүздөр. Внимательно акциялар иштедиби, иштебедиби баарын көрүңүздөр. Акцияга түшкөн продуктылар мына момундай синий, голубой рамкада болот. Жөнөкөй продуктылар мындай ак рамкада болот. Баарыңыздарга рахмат. Заказ кылыңыздар, колдонуңуздар жана ийгиликке жетиңиздер.